эгерде мындай кылсам момундай болмок болчу, эгерде мындай кылсам тигиндей болмокчу десе, дейт пайгамбарыбыз, шайтан үчүнчү жанында болуп туруп калат экен. Ооба, сен эгерде мындай кылганда башкача болмок, ошого тетиги күнөөлүү дейт экен да. Анан эмне болду? Эгерде деген сөздүн аркасынан шайтан кубалатат экен дагы, сени менен мени эмнеге акырында адаштырып жок кылат. Ошол сенин эгерде деген сөз шайтанга жагат экен. Бирок момун үчүн эгерде мындай кылсам деген сөз эмес, балки ошол болду, ыраазымын болду. Карасаң, Алла Таала деле сиз менен бизге айтып атат. Эй дейт, сами'на ва атa'на. Уктук жана баш ийдик дегиле дейт. Карасаң, уктук, анан баш ийдик. Пайгамбар эмнени айтты? Пайгамбар айтып атат, эй, силердин башыңарга ушундай нерсе келсе, бул Алладан болду. Ошол жакшылык түрүндө болсун, жаманчылык түрүндө болсун. Сен айттың, уктук, баш ийдик. Жашоомдо мен ушуну амал кылам. Болду. Дагы бир жерде болсо, сахабалардын артыкчылыгын Аллах айтат. Алар Алладан разы болду, Аллах алардан разы болду дейт. Демек, алардын ошол пайгамбарга келип туруп, Аллах Таала вахий кандай түшүрсө, ошол түшүргөн вахийни Алла тарабынан келген кабарды ошондой кабыл алган себебинен Алла аларды эмне кылды? Алардан разы болду.